Эмесе урматтуу телегөрүүчүлөр, азыркы мүнөттөрдөн тарта жалпыңыздарды сак болууга чакыралы, кеңеш берели жана эмнеден сак болуш керек экендигин ачыктап дааналап айтып берели. Тактап айтканда ошол токсикология жөнүндө сөз кылабыз. Баягы кыш мезгилинде көбүнчө уулануу көп катталса, ал эми жай мезгилинде ар кандай жандыктардан, жылаандардан жабыркап, ошол ооруканага кайрылган жарандарыбыз кездешет. Демек, ушул жай мезгилинде биз ошондой жандыктардан сак болушубуз керек. Кантип андай учурда өзүбүзгө кам көрөбүз, атайын дарыгерден кеңеш алуу максатын көздөп турабыз. Бизде мейманда дарыгер-токсиколог Кыштобаев Нургазы Темирбекович бар. Кутлуу таңыңыз менен. Кош келипсиз. Эми сиздин бүгүнкү айта турган маалыматтарыңыз, бере турган кеңешиңиз элге абдан керек деп билебиз. Анткени ушул акыркы кездерде көп маалыматтар чыгып атат. Борборубуздагы эле жаңы конуштарда көп ушундай бир майда жандыктардан чагып, анан сиздерге кайрылгандар, жабыркагандар көп болуп атат. Алгачкы жардам кандай болуш керек, же болбосо алардан кантип сактаныш керек? Мына азыркы мезгилде ысык кезинде биздин отделение острых отравлений деп коет. Ушундай именно кара курттен азыр жандык чыкты. Ошолор чаккан менен бейтаптар түшө баштады. Мурун сезонный боюнча күн ысыкта булар күчөйт да, негизичи. Июлда башталчу, бирок быйыл июнда аябай ысык болуп, ошон үчүн эмелер түшө баштады да, больнойлорчу. Укус кара курта деген бар. Кыргызча кара курт, орусчасы болсо черная вдова деп коет. Паук черная вдова да. Дарыгерге жеткенге чейин алгачкы жардам кандай болуш керек кара курт чакканда? Эми бул деген кара курт деген жылуу жерде жатат да, болот. Ысык кезде алар жылуу жерге заползать этип, жана күн тийбеген жерде болот да, негизи. Мурун болсо, булар болсо в основном ылдыйкы конуштарда болчу да. Алтын Ордо, мурун жана мусорный свалка жакта эмес эле. Негизи бул кара курт ошол жакта көп жашайт да, булчу кара курт. Анан сезонный миграция болуп, шамал болуп, булар өйдөлөп баратат да азырчы. Азыр мына Ак Ордодон түшө баштады, основном потом селекциядан түшүп атат, эми көтөрүлүп баратат да, эмесичи миграциясычы. Уже где-то бир 2-3 больнойлор түшүп баштады. Аябай первый симптомдору бул аябай катуу оорутат да, жгучая боль болот да, чаккан жерчи. Чакканда биринчи мындай көп билинбейт, анан нестерпимый боль башталат да. Аябай чыдатпайт, оорутат, тердетет, потрясающий озноб деп коет, мындай аябай калчылдап эметишет да буларчы. Анан страх смерти болот. Страх смерти. Киши өзүн өлүп калам деп ушундай коркуп. Ошого чейин алып барат. Ошондой эме да, булчу нейротоксин. Нейротоксин эмеге распространенный лимфатический, кровеносный сосудтардын өйдө көтөрүлөт. Например, бутка чакса, бул деген буттан өйдө көтөрүлө баштайт да. Мына характерный симптом, бутка чакса, боль өйдө көтөрүлөт да. Өйдө көтөрүлүп барып, анан мына ич жака мындай сконцентрировать, анан как острый живот болуп, аябай оорутуп, отдышка болушот, дем кыстап, тердеп, сердцебиение аябай. И вот это основной симптом страх смерти болот да буларчы. Биринчи жардам кандай болуш керек? Биринчи жардам болсо, негизи научный литература боюнча бул нейротоксин, он белковой природы, ысыкты жаман көрөт да. Анан научный литература боюнча на месте, если 2-3 минуттун ичинде до 5 минут жана ширеңкени коюп туруп, анан күйүп салса, ошол жер он коагулируется. Нейротоксин это белок да. Он нейротоксин, он коагулируется, да, ошол это первые 2-3 минуты. Биринчи 2-3 минуттун ичинде эметип калса, буп кетет да, анда чаккан жерди байлап коюш керек деп айтышат, Байлап коюш керек. Жок, байлаган кереги жок. Жгут деген это уже прошлый век да, булчу. Жанагы соруп кайра түкүрүп салган да барбы? Анткени например, помощь берип аткан кишинин тили ранасы бар болсо, ага өтүп кетиши мүмкүн да. Проникает сосуд и начинает. Тем более, если чем ближе
головеде сердце он күчтүүрөөк болот да, эмесечи катуураак болот. Демек эң эле алгачкы жардам ошол күйгүзүп жибериш керек да. Анан дарыгерге если не успели, в основном ошо эметпейт да, успевать этпейт, шок болушот, эметпейт, анан эме болуп, эми биринчи очередь скорыйды чакырат. Скорыйга чакырып эмети жок болсо, анда биздин отделение алып келиш керек. Не обездвижение болуш керек да. Жол, например, Каракуртта мындай обездвижение эметпейт, шина накладывать этпейт, просто эртерээк жеткирип, анан биздин жардамыбыз берилет да, ошондочу эртерээк. Жана научный литература боюнча ошо күйгүзүп койсо, ширинке менен ошол жер коагулировать кылат да. Жылан чакканда деле ушундай. Жылан чакканда да Чуваштарда уже 2-3 случай болуп атат. Бул деле ошо ысык кетти да. Аябай ысык кетти. Булар жыландар жылуу мындай муздак жерге жашынып турушат да. Анан ошондо ташты мындай чөптү көтөргөндө арасына чыгат да, ошондочу. Өзү биринчи баштабайт дегенде бул киши случайно басып алып же мындай тийип алса, ошондо башталат да булчу. Мына жылан чакканда кичине тактика башкачараак биякта. Аны болсо мындай жаткызып, мындай горизонтальный положение, анан баягы бут сынганда иммобилизация деп коет. Бутка мындай любой подручный средство болсо, жана деревянный бирдемелерди коюп туруп эле мындай байлап коюш керек да, катуу байлабай, мындай как повязка кылып байлап коюш керек да, бинт мененчи. И горячее жидкий питье бериш керек, көбүрөөк жидкостьтен бериш керек. И по возможности болсо обезболивающий, там парацетамол, ибупрофен не бар болсо ошону берип, жидкий горячий сладкий чай эмелерден бериш керек да. Суюктук. Суюктуктан, тамактан, суюктуктан бериш керек. Анан көп жылдырбай, мындай бастырбай алып келиш керек да, мына горизонтальный положение алып келиш керек. Анан жана жгут накладывать этип эметкен болбойт вообще. Анткени бул яд деген разрушает ткани, отек берет да, чаккан жерде отек болуп шишип баштайт. Анан, например, колго чакса эметсе, колунда браслет же мындай кольца, шакектерди алып салыш керек. Анткени шишип баштаса, ошол жер кысып калат да, и можно гангрену дойти даже. Некроз болуп кетиши мүмкүн да, некроз. Ошондой бир жагдайлардан оолак болуңуздар деп айта кетели. Ал эми токсикологияда дагы бир багыт бул уулануу. Кандай заттар уулуу заттар болуп саналат? Эми биздин отделение болсо, уулуу зат именно химической природы да, медикаментозный, дарылар менен уулангандар, анан химический жанагы уксус, баягы денатураты алкоголь дейт. Алкоголь жана этанолу бар, этиловый спирт, метиловый спирт деген бар. Анан случайно ууланып калгандар баягы тормозной жидкость ичип алат, кислота ичип алышат. Баягы бутылкага в основном жана мотористтер кола эмелерди куюп коюп, жана антифриз эмелерди куйганда ошону случайно ичип алып, ошондо ууланышат да. Ушундай больнойлор түшөт. Основном, уксус основная проблема, вот аябай оор больнойлор болот да, буларга уксусный отравление, кислота, күйүскө деп да. Ошолор аябай тяжелоолор. Андай учурда кандай жардам бериш керек биринчи? Эми уксуста болсо, домашних условиях болсо лучше, баягы, например, пищевое отравление болгондо суу ичирип, кустуруп, там активированный уголь берип эметишет да. Биз мына кислота болгондо башкача тактика болот да. Анда только муздак сүт берсе болот. Анткени сүт тияка барганда как творожество болуп, творог болуп, ошону сорып алат да, кислотаны. Первый помощь ошол эле. Анан вызвать скорую помощь. Анан промывание менен ашкаданды жууганда только бизде зонт болот, резиновый. Ошол менен жууп тазалаш керек да. Бул мындай кайра ресторанный методдон жууйшат деп жардам берет деп еще больше осложнение беришет да. Анткени киргенде кислота кирет, ашказанда под действием ферментов щелочь болот. А щелочь кайра кусканда еще больше эме болот да, ожог болот да. Тяжелый больнойлор болот. Бизде жылдан жылга статистика кандай ушул уулануу азаябы, көбөйбү? Эми статистика онда ар кандай болот. Бывает ар кандай да. Например, население көбөйүп бартат да. Население көбөйгөн сайын мындай жагдайлар эмелер көбөйүп бартат. Бизден
больнойлор уландар көбөйүп атат да. Уулануу кандай ооруларга алып барат? Например, ушу уксусный отравление болсо, эң биринчи болсо бул острый-почечный недостаточность деп коет, бөйрөктөр отказ берет, кровотечение болушу мүмкүн. Анан үчүнчү мына эң грозный осложнение это структура пищевода дейт, пищевод комустун кылындай болуп калат да. И анан реставрационный операция кылышат, пластический операция кылат да. Ошондой прямой кишкадан кетип, анан эме кылышат да. Азыр эми башталып атат азыр. Өзгөчө азыр жайкы эс алуу, биздин бөбөктөрүбүз каникулда, анан ата-энелерге көбүрөөк кайрылып, жарандарга кайрылып кетсеңиз болот. Эми азыр ошо кичинекей балдар үйдө болот, бет присмотр кылышат, баягы дары-дармектер случайно ичип алгандар болот. Ошол дары-дармек, уксус, мондай ядовитый препараттар бар, мына эң эле верхний шкафка катыш керек да. Бывает случайно ичип алат, кээде специально ичет, суицид дегенде кичинекей балдар кол жетпеген жерге коюш керек да, негизичи. Бизге детский отравлениялар көп келбейт, третий детский принимать этет да, детский отравление. До 15 лет токсикологическая помощь оказывается 3-чү детский больницада. Выше 15-тен жаш өйдө биз алабыз да, андай больницада. Албетте, сөзүбүздүн баягы аяктап бара жатканында да биз дагы айтышыбыз керек, себеби жогоруда мына Нургазы агайыбыздан уктук, биздин жаңы конуштардагы мекендештерибиз сак болсун. Кара курттан, жылаандан. Бир айтып коеюн, жана в основном кандай түшүп атканычы, тапочкалерин кийип атканда алар заползает эмеге, жылуу жерге ошо тапочканын ичине кирип, ошо чаккандар 3-4 түштү, ошо именно ошону чакканда. Анан 1-2 случай төшөктөн чаккандар болду да, төшөк чаккандар. Ошо жатарда да текшерип именно жер тамдар да. Жер тамдар. Бут кийимин кийерде жок дегенде бир жолу тескериден кагып коюп, эң эстеп кала турган кеңеш болду. Көңүл буруңуздар, кулагыңыздарга күмүш сырга болсун, ден соолугуңуздардын сак болушун каалайбыз. Бүгүн бизде мейманда дарыгер токсиколог Кыштобаев Нургазы Темирбекович болду. Дагы бир жолу рахмат айталы, бар болуңуз.